Мен токой чарбасынын жетекчилигине суроо берет элем да. Эгер лесопосадкаларда деген кафелер ачылсачы, ошону мындай эмненин негизинде иштетет алар? Силер менен келишим түзүшөбү? Мисалы вот конкретно Токмоктал шаарын алсак, вот ошака эл менен жолугушууга барганда деген лесопосадкасында 5 кафе иштейт экен да. Ошолор деген договор менен иштешеби? Кандай иштешет? Эркебаев курчап турган чөйрө агенттигинин стат катчысы. Сиз туура айтасыз, бул 192 токтом менен кабыл алынган токтомдун негизинде договор түзөбүз арендатор менен. Конкурстук негизде. Конкурс негизинде договор менен иштейт. Ошондо деген бир кафе орточо болжом менен канча аренда канча төлөйт? Бул конкурс өткөзгөндө ошол конкурс комиссия тарабынан бекитилет. Суммасын билбейсиздерби? Бирөө айта алабы? Средний бул Кыргызстан боюнча ошол 2000ден 1000 сомго чейин. 1000 сом бир айда төлөшөбүз сизге. Жылына. Жылына 1000 сом төлөйбү кафелер? Жок, бул кафе эмес. Мен башка арендаторлор боюнча да айттым да. Ата кафе ал жерде Токмоктогу лесопосадкаларда 5-6 кафе андан да көбөйүп кетти болуш керек ошол убакыттан бери. Бир айда арендага канча төлөйт деген суроо берип атам. Айтсаңыздар, ушунун негизинде дагы бир суроо бар. Токмок боюнча бул ошол кафе эгер кафелерди иштетсе, алар 10-15 миңге чейин жетет. Бир айда 10 000 сом төлөйбү? Ооба. Анда ошондо келишимде ошол лесопосадканын ичиндеги кафелердин тегерегин ким тазалайт? Келишим боюнча. Договорду кандай түзөсүздөр? Ошол договордун ичинде көрсөтүлөт, ал ошол арендатор тарабынан жүргүзүлөт. Анда ошону акчасын алгандан кийин көзөмөлдү ким кылат? Эмнеге лесопосадканын ичине кирсеңиздер, ошо жашаган жергиликтүү жарандар мындай кайрылып атышат да, арызданышыпчы. Аябай бардак, кафенин акчасын чогултуп коюшат, эч ким тазалабайт. Балдарыбыз менен эс алганы барсак, тегерек чөйрөнүн баары экологиясын кармак тургайт, элементарный мусорду эч ким тазалабайт дейт да. Бул маселе менен кимге кайрылса болот? Бул биздин агенттикте контролдук функция жок, бул госэкт техник инспекция. Сиздер анан акчасын алып коюп тегерегин карабайсыздарбы? Ал акча ошол 100% республиканский бюджетке которулат. Республиканский бюджет, сиз да час республиканский бюджет акысын аласыңар. Ошон үчүн мен сурап атам, договорда деген контролду ким кылат? И ушуну силер вообще көзөмөлдөбөйсүңөрбү? Договордо келишимде көрсөтүлгөн пункттар боюнча биздин дагы тиешелүү ошол жерде жергиликтүү токой чарбалары да көзөмөлдөйт. Анда чоң сураныч, ошо Токмокто жашаган элдин атынан, мен ойлойм бул башка шаарларда дагы, башка региондордогу ошондой лесопосадканын ичинде кафелер, мындай эс алуучу борборлор бар жерлерден жарандар кайрылат да, балдары менен чыга албай калдык дейт, баса албай калдык, тегерегин баары мусор. На контроль кто-нибудь возьмите, пожалуйста, сураныч. Макул, биз азыр жазып алдык. Бул боюнча контроль жүргүзөбүз.